Тойлор токтоп, ырчылар куруучу боло башташты. Тойлор токтоп Эрмек Нурбаев, Урмат Усенов, Замир Арыкбаев, Бакыт Байсариев, Максат Бегалиев жана СЭМА куруучу болуп иштей баштады. Бул тууралуу алып баруучу Эрмек Нурбаевдин социалдык тармактагы баракчасына шилтеме берип, Барометр билдирет. Белгилей кетсек, коронавирустан улам киргизилген чектөөлөрдөн кийин шоу-бизнес өкүлдөрүнүн жумушу токтогон. Тойлор токтоп, артымдагы жигиттерди топтоп Сабашкага чыга баштадык. Буйрутмалар болсо айткыла, биздин команда: Эрмек Прораб, Максат Сварщик, СЭМА Маляр, Урмат Электрик, Замир Арматрушик, Улан Плотник, Бакыт Крановщик деп жазган Нурбаев. Тамашачыны аралаш жазылган посту жүктөп, Нурбаев 2010-жылы тартылган сүрөттү кошо тиркеген. Назира Айтбекова: 40-60-тагы мужиктер меники деп мактанышат экен, мактангандын богун жейсиңерби? Гилейген эле эркектер фантазияңарды чын кылып айткандан уялсаңар, сураныч. Көрүнгөн эле эркектин девушкасы болуп кетиптирмин, угушума караганда. Нерв кайнап атат. Эмдигиде атыңарды атап жазам. 40-60-тагы мужиктер меники деп мактанышат экен, мактангандын богун жейсиңерби? Машинамдан түшүп келген фарасын тагып, капшырылып калган каалгасын түздөп койгон бир эркек жок. Анан бай акчасы иттин кара капталган болгон агалар келжирейсиңер көрүнгөндө. Баарыңар белгилүүсүңөр, сүрөтүңөр менен белгилүү боло электе тилиңерди тишиңерге катып жүргүлө. Турдукулов: Сегизбаев менен Жолдубаеваны жоопко тартыш керек. Жарандык активист Адил Турдукулов Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнгүл Чотоновго мыйзамсыз кылмыш ишин козгогон. УКМКнын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевди жана экс башкы прокурор Индира Жолдубаеваны, ошондой эле жогоруда кылмыш иши боюнча чечим чыгарган сотторду жоопко тартуу керек дейт. Бул тууралуу Турдукулов жетектеген саясий репрессияларга каршылык комитети билдирүү таратты. Аны менен катар Текебаев менен Чотоновду шайлоо өнөктүгү башталган чейин актоо керектиги айтылды. Бул кылмыш иши 1 жылдан бери 1-Май райондук сотунда каралып жатат. Иштин ойдон чыгарылганы, буйрутма экени көрүнүп турса дагы азыркыга чейин өкүм чыккан жок. Биздин оюбузча, оппозициялык көз караштагы саясатчыны ооздуктоо үчүн процесс атайылап создуктурулуп жатат деп жазылат комитеттин билдирүүсүндө. Текебаев менен Чотонов шайлоо өнөктүгү расмий жарыяланганга чейин толугу менен акталууга тийиш. Бул бир жагынан шайлоонун жыйынтыгын легитимдештирүүгө өбөлгө түзсө, экинчиден шайлоочулар менен шайлоо өнөктүгүнүн катышуучуларынын шайлоо процессине болгон ишенимин жогорулатат дешет алар. Эске сала кетсек, 2017-жылы орусиялык бизнесмен Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүнүн негизинде Текебаев менен Чотонов 8 жылга эркинен ажыратылышкан. 2019-жылдын 21-августунда жогорку сот өкүмдү жокко чыгарып, жаңачылган жагдайлардан улам Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотуна кайра кароого жөнөткөн. 29-августта 1-Май райондук соту шектүүлөрдүн баш коргоо чарасын өзгөртүп, сот залынан үй камагына чыгарган. Жаңачылган жагдайлар боюнча Текебаев менен Чотоновдун ишин кайрадан кароо 2019-жылдын 12-августунда башталган. Үстүздөгү жылдын 3-августуна белгиленген отурум 5-августка жылдырылды. Бектур Асанов: шайлоодо бири-бирибизди түшүнүп, колдоп, күлүп жайнап өткөрсөк болмок. Назарньюс маалымат агенттиги Бектур Асановду кепке тартып, элге жасаган кайрылуусунун алкагында баарлашкан. Бектур мырза, акчалууларга утулуп калам деп күн мурунтан билдирүү таратып, коомчулуктун пикирин башка нукка бурганга аракет кылып жатасызбы? Олигархиялык топ парламентти эле эмес, бүтүндөй бийликти ээлеп алуу коркунучу турат. Ошондой эле алар бүгүн парламентти ээлеп, эртең өкмөттү түзүп, анан президенттик бийликти алууга ашыгып жатышат. Аны тар чөйрөдө айтышканы боюнча бизге маалыматтар жетип жатат. Ошон үчүн бул шайлоодо алданбайлы деп коңгуроо кагып жатабыз. Эми кайрылууңуз колдоо табабы? Буйруса колдоо таап жатат. Элдин көкүрөгүндөгү, жүрөгүндөгү сөздү айтып жатасыз деп көптөр кубаттап жатат. Айтып эле тим болбой, аракеттерди жасаңыз деген да сунуштар бар. Атаандаштарыңыздан кооптонгонуңуз үчүн аларды элге жаман көрсөтүү максатында ушундай кайрылуу менен чыгып жаткан жоксузбу? Атаандаштарыбызды күчтүү деп ойлобойбуз. Алардын ким экенин эл түшүнүп эле турат. Ошон үчүн алардан коркпойбуз. Анда неге кайрылууңузда бийликтин партиясынан чоочулагандай түр көрсөткөнсүз? Эгер бийлик олигархиялык топту колдосо, анда бийликтин партиясы кооптуу болот. Ошон үчүн кайрылуу кылып жатам. Бирок сиз боюнча деле толгон токой кептер айтылып жүрөт го. Атаандаштарыңызды ынандыра турган аргументтериңиз барбы? Мага каршы кампанияны 10 жылдан бери эле уюштуруп келе жатышат. Бирок бир дагы далил жок, курулай сөз менен эле каралашат. Далил табышпаган үчүн эски пластинканы айлантып отурушат. Мага каршы Акаев, Бакиев, Атамбаевдин убагында дагы коррупциялык иш боюнча эч нерсе табышкан эмес. Болгону Атамбаев күчкө салып гана камаган. Булар деле асылышы мүмкүн, бирок эч нерсе таппайт.
Бирок майлуу сүттүү кызматтарда иштегенсиз го. Мамлекеттик кызматтарда иштеген, бирок алып коюптур, жеп коюптур деген бир да сөз аркамдан ээрчиген эмес. Мен каршылашкан бийликтер артымдан чукуп, айлап жылдап казышты. Бирок эч нерсе табышкан жок. Ушул киши алды эле, жеди эле деп айтып койгула деп кол алдымдагыларды кыйнаган күндөрү да болгон. Бирок андан эч кандай майнап чыккан эмес. Сиз келген бийлик менен тил табышып иштегенге жөндөмдүү дешет го. Мен эч качан келген бийлик менен тил табышкан эмесмин. Мен бийликти алып келгенмин. Бакиев бийликке келгенде Жалалабадтагы революциянын башында туруп бийликти алып келгендердин катарында болгонмун. 2010-жылда бийликти алып келгенге салым кошком. Андан башка бийликтегилер менен тил табышып, коюн колтугуна кирген эмесмин. Кыргызстанда шайлоого ар ким өз алдынча эле аттанып, атаандаштарды сындап каралабай эле чыкса болбойбу? Ошондой болсо жакшы болот эле. Бири-бирибизди түшүнүп, шайлоодо дагы бири-бирибизди колдоп, күлүп жайнап өткөрсөк болмок. Тилекке каршы адамдык фактор андай эмес экен. Демократия талаш-тартыш экен. Чынында талаш-тартыш сындоо эч нерсе эмес. Эң негизгиси чектен чыгып мушташка жетпешибиз керек. Саясатта талаш-тартыштын ачык болгону мамлекеттин оңолушуна пайда. Байларды жеригенибиз менен пандемияда өкмөттүн абийирин жапты деп алкап жаткандар толтура го. Пандемияда эл жапа тырмак чыгып, эл өзүн өзү көтөрдү. Кыскасы өкмөттүн абийирин ыктыярчылары жапты. Анткениңиз менен ишкерлер, олигархтар революцияда деле салым кошушат го. Алар революция биринчи келбейт. Революция ишке ашканда бийликтен үмүт үзүлгөндө гана келет. Эки революциянын тең катачылыгы ичи арам ишкерлердин жардамын кабыл алып, анан ошолордун азабын тарткан болду. Добуш саткандарды жоопкерчиликке тартат деген мыйзам таза шайлоо өтүшүнө шарт түзөбү? Таза шайлоо өтүшүнө бийликтин каалоосу болбосо, кандай мыйзам болсо да иштебейт. Айзада Жамгырчиева депутат болгончо эриме эркелегеним жакшы. Тил алып баруучу Айзада Жамгырчиеваны Жогорку Кеңештин депутаты болууга аракет кылып жатат деп сындагандарга жооп кайтарды. Ал Инстаграмдагы баракчасына эл өкүлү болгончо күйөөмө эркелеп жүргөн жакшы деген пикирин жазган. Эл өкүлү болгончо азырынча элимден эрге тийсем, эримдин эрке кызы болуп жүргөнгө эмне жетсин деп билдирүү калтырган алып баруучу. Буга чейин Айзада Жамгырчиевага бир партиялардан парламенттик шайлоого талапкер болууга сунуш түшүп жатканы тууралуу айткан сөзү интернет колдонуучуларынын талкуусуна түшкөн. Темир Сариев жаңы Дем партиясынан чыкканын расмий билдирди. 5-июнда Бишкекте бир нече партиялар жана саясий кыймылдар биригишкен Өмүрбек Текебаев Атамекен партиясы, Темир Сариев Акшумкар партиясы, Жанар Акаев КЛДП партиясы, КСДПдан Рыскелди Момбеков жаңы Дем коомдук кыймылынан Тилек Токтогазиев жана Азамат Темиркулов жашыл күчтөрдүн коалициясын биригүү жөнүндө декларацияга кол койгон. Бирок бүгүн 5-августта альянстын бир бөлүгү, тактап айтканда Акшумкар партиясы Темир Сариевдин жетекчилиги менен бирикмени таштап кетүүгө ниеттенип жатканы белгилүү болду. Кактус медиага маалыматты Темир Сариев өзү тастыктаган. Россия-Казак чегарасында чогулган кыргыз-өзбек мигранттары мекенине жөнөтүлөт. Оренбург, Самара областарындагы Россия-Казак чегарасынын аймагына топтолгон 3,5 миңден ашык Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандары мекенине жөнөтүлөрүн жергиликтүү өкмөттүн билдирүүсүнө таянып, РИА Новости жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Оренбургдагы Бузулук менен Самара областынын аймагындагы Россия-Казак чегарасында 3 миңдей кыргызстандык жана 500дөн ашык өзбекстандык чогулган. Бузулук жана Самара областындагы Кыргызстандын жарандары 2 күндүн ичинде Казакстан аркылуу мекенине кайтарылат. Алардын саны 3 миңди түзөт. Өзбекстан үйүнө кетүү мүмкүнчүлүгүн күткөн 500дөн ашык жараны да болжолдуу сүйлөшүүлөр аркылуу 6-августта чегараны кесип өтө алат. Алар мекенине темир жол транспорту менен жөнөтүлөт, деди облустун бийлиги. Биздин облус алгач рет жалган маалыматка ишенип адашкандар үчүн мекенине кайтуу мүмкүнчүлүгүн издеген аянтча болуп жаткан чак. Алар чарчашты, бирок жакында үйлөрүнө барып калышат, деген Оренбург областынын губернатору Денис Паслер. Басылмага аймактык бийликтен билдиргендей, чатыр тигип алган мигранттардын арасында улгайгандар, кош бойлуулар жана балдар бар. Чегараны кесип өтүү маселеси аймактык бийликтин компетенциясына кирбейт. Ага карабастан облус өкмөтү Казакстандын чегарасы аркылуу бажы коридору түзүлөрү тууралуу имиш кептерге ишенип алгандарга жардам берүү үчүн бардык мүмкүнчүлүгүн жасоодо. Биз аларга суу, электр кубатын тартып алып барып бердик, деди облустук бийлик өкүлү. Буга чейин Оренбургка келип, андан бери Кыргызстанга өтө албай калган учурлар кездесип, өкмөт коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүп маселени чечкен болчу.
Балбак Төлөбаев кызматтык унаасын сатууну чечти. Себеби бул тууралуу ал өзү жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына билдирген. Анын айтымында ал бир унааны кызматтык унаа катары калтырып, ыйгарым укуктуу өкүлдүн биринчи орун басарынын унаасы менен маселе чечилген. Мен муну тез жана мыйзамдуу түрдө кантип жасоо керектиги боюнча тапшырма бердим. Эгер аны сатсак, алган акчабызды тез жардам машинасын сатып алууга жумшайбыз. Балким кимдир бирөө биз менен алмашкысы келет. Бул маселе күн тартибинде, деди ал. Рыскелди Момбеков: Тынар, бизге кел, Атамекенден депутат болосуң. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Ай телеканалына маек берди. Ал Куудул Тынар Курбаналиев күздөгү парламенттик шайлоодо эски депутаттар кайра шайланса, Орусиянын жарандыгын алам деген сөзүнө пикирин айткан. Тынар Курбаналиев деген Куудул айтып, кайра эски депутаттар келсе көчүп кетем, жарандыктан баш тартам дептир. Тынар, сен кетпе, ушулар кетсин. Алардан зыян, сенден пайда. Керек болсо депутаттыкка кел, Атамекен менен аттан. Депутаттар Куудул болсо болот, Куудулдар депутат болсо болбойт бекен. Керек болсо Украинада Куудул президент болду. Сен экөөбүз бүлдүргөндү билбейбиз, күлдүргөндү билебиз. Сен экөөбүз сүйлөсөк жугумдуу болот. Алар сүйлөсө жугумдуу болот, деген Момбеков. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев: Атамбаевга арбактарды тебелеген үчүн эч кандай кечирим жок. Атамбаевдин баягы "мен ак иштедим, буга чейин камалгандарды кое бергиле, баарына мен жооп берем, каалагандай мөөнөткө кесип ийгиле, макулмун" деген кайрылуусу азырда эстен кетпейт. Таң каласың. Тиги чычаарда керек дегендей эле мыйзам бузуп жатканын, жөн жаткан элди дүрбөтүп тукуруп жатканын сезип, жанына күч келгенде ана минтип кайрылып койгонуна айла жок күлөсүң эй. Кадимкидей тергөөгө чакырганда барып, суроолоруна жооп берип, күнөөсү болсо ушинтип айтпайт беле. Катын калач, кемпир кесектин арасына жашынып, мыйзамың мен үчүн иштебейт дегенсип, келсең атам деп суракка барбай туруп алды беле го. Деги эле Атамбаевдин кылган кылыктары тиги андан мурун кубаланган эки качкын ажоодон кем калбайт. Аны калк деле аңдап билип калды. Баарынан Атамбаевди биз кечирсек да, 2010-жылы жаркын келечек үчүн, мекендин келечеги үчүн деп каза болгон эр жигиттердин арбагы кечирбейт. Ошол баатырлар Атамбаевга ишенишкен. Жаркын келечекти курат деп ишенишкен, кан төгүшкөн. Атамбаев арбактардын үмүтүн баткакка тебеледи, деп жазат Эмилбек Каптагаев.